Uraimov Элеман Корстанович 2008-жылы СССРдин баатыры Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейине окууга тапшырып, 2011-жылы аны ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн СССРдин баатыры Калыйнур Асанбеков атындагы Жогорку аскердик институтуна тапшырып, 2015-жылы 1-офицердик лейтенант намын алуу менен окуу жайды бүтүргөн. Алгачкы кызматтык эмгек жолун Жалал Абаддагы Элбир Сатайын багытындагы аскердик бөлүгүнөн баштап, 2017-жылы Баткен облусунун Божум айылындагы 30-630 аскер бөлүгүнө которулган. Аталган аскердик бөлүктө взводдун командир кызмат ордунан баштап, батальондун командири кызматына чейин жеткен. Капитан аскер наамын кызматындагы артыкчылыгы үчүн мөөнөтүнөн мурда алган. Аскер бөлүктө аскери профессионалдуулугу жана кесипкөйлүгү жаатында тасыккан офицер, куралдаш коллективде эң абройлуу сыйырматтын ээси болгон. Келерки жазда кезектеги майор аскер наамын алмак. 16-17 сентябрда тажиктердин куралдуу кол салуусунда душмандын 150дөй аскерине танк жана башка оор сооттолгон техникаларына каршы туруштук берип, алардын 30га жакын аскерин жок кылган. Тажик тараптын курчоосунда калганына карабай, 16 аскеринин коопсуздугун сактап, өз жанын отко салып, баатырларча курман болгон. Баатырдын артынан жубайы, бир уулу жана бир кызы калды.